Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жердештер. Бүгүн барыңыздар күбө болдуңуздарбы, күбө болгон жоксуңуздарбы? Али Токтокуновдун чыгарылышында ошо мага тиешелүү My House компаниясына тиешелүү бир сюжет чыкты. Ал жерде болсо эжекебиз Москва шаарынан байланышып, Бартабасова Каныша деген эжебиз кайрылган экен. Ошол тиги батир тууралуу, батир алып берем деп мени же батирден жок, же акчадан жок деген кайрылуу менен бир сыйра ошо тасталган сюжет менен Арген мырза айтып бериптир. Эми Али Токтокуновду жана Арген мырзаны көп эле көрүп жүрөбүз. Алар дагы кыргыз элинен чыган патриот элдердин бири. Алар тиешелүү эч нерсе жаман айта албайм, себептен алар мыкты азиздер, өздөрүнүн жумушун билет. Бирок ошентсе дагы биз ошо өзүбүздүн ой пикирибизди жеткирип, актануу максатында эмес, туура түшүндүрүү максатына чыгаралы деп бүгүн кичинекей тасманы тартып атабыз. Эми токотер жери мекендештер, 2017 жылы биз бир нече партнерлор менен, Максат Жумабеков, Самат Исмаилов деген партнерлор менен курулуш компаниясын баштаганбыз, My House деген. Андан кийин ошол Аламединский райондо ошо мекендеш премиум деп биринчи объектти чогуу баштап, жакшы ой менен ошо Россиядагы жүргөн мекендештер үйлүү болуп калсын деген жакшы ой менен баштап, жеңилдетүү процесстери менен кылып берели деп, рассрочкасын узартып беребиз деп, баягы жакшы ниет менен баштадык эле. Андан арадан бир нече жыл өтүп, тилекке каршы ошо биздин үчүнчү партнерубуз Максат Жумабеков тарабынан келишимдер аткарылбай, бизди чоң акчага отургузуп кетти. Баш аягы ал киши азыр 350-400 миң АКШ долларындай ошо биздин мойнубузга илип кетти. Ал акчаларды болсо элдерге өзүбүз таратып, анан кийин Али Токтокуновдун чыгарылышында Арген мырза айткандай, баш аягы жабыркаган кишилер эки киши да кайрылды деп айтты. Мен оңдоп кетет элем. Эки киши эмес, баш аягы ошо бизге кайрылган, биз менен иштешебиз деп бизге ошо ишеним көрсөткөн кишилер 60га жакын киши болчу. Бул жерде бүт баарынын списогун азыр шашылыш түрдө жазып бердик. Эми токотер жери ал акчаларды Максат Жумабеков бизди алдап кеткенден кийин өз чөнтөгүбүздөн баягы төлөйлү деп, анан кийин бүгүнкүгө чейин элдер менен байланышып төлөп келатабыз. Бүгүнкү күндө токотер жери ушу 60 кишиден бул жерде 52 кишиси ар бир договор. Бул бирден кардарлар. Баш аягы биякта 3 папка эле, ичинен папкаларды чыгартып, биякта ошо клиенттердин жазган претензия немей деп жазган жолдору да бар, каттары да бар. Ошентип 52 кишини толугу менен өз чөнтөгүбүздөн жаптык. Анан мекендештер, болеки ошол 50дөн ашык киши тыйыны төлөнгөнү ушул убакка чейин айткандай 20 миңден 30 миңден берип аткан күндөр болду, 100 миңден берип аткан күндөр болду. Деги эле ошо тапкан акчанын баарын эле, сатыкка койгон киришинин баарын эле элдерге берип, ушул баш аягы ушу 34 миллион рубльдан ашык акча төлөнүптүр. Баарын бир дароо эле берген жокпуз да, бул жолу айтып коеюн, бирок бөлүп ошентип берип атып, ошо бүттү. Эми бул кишилер болсо ошо дароону, акчаны дароо алам деп аткан кишилер эле. Бирок ошентсе дагы туура түшүндүрүп, кичинеден берип келатабыз. Буюрса бул дагы жабылат жакын арада. Анан баягы күлүп жүрсөң эле элдер ойлойт экен, жыргап жүргөндөй эле болуп. Эми баягы ачыкка чыккандан кийин аягына чейин ачык айтып коеюн, бул жерде ушул элдерден кутулуш үчүн болгон имуществонун баарын сатууга туура келди. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда атамдын мына машинесин сатып, Бишкекте алардын квартирасын болчу, аны да сатып, карындашымдын квартирасын да сатып, айылдагы ферманы да сатып болгондо эле өзүмдүн машинемди сатып,
болгон имуществонун жер тилкелери бар болчу, аларды сатып кутулдук, баягы атты булгап албайлы деген жакшы ниет менен. 8 кардар калды. Ушул 60 кишинин ичинде 8 кардар калды. Ушул 8 кардары менен жума сайын сүйлөшүп, акчасын кичинеден болсо дагы бөлүп берип келатабыз. Эми бул 60 кишини дагы биз дароо эле акчаны толук берип койгон жокпуз. Ситуацияга жараша ар бири менен сүйлөшүп, түшүндүрүп, бирөөнө айына 50 миңден берип аткан күндөр болду, 20 миңден берип аткан күндөр болду, 100 миңден берип аткан күндөр болду. Кээ бирөө баягы макул болушуп бизден жер тилкемин алды, мисалы үчүн машина алышты. Ошентип баягы жаап бүт баарын четинен бүтүрүп, ниеттенип, жакшы ниет менен эле ошол ситуацияны бүтүрүп келатканбыз. Жана тилекке каршы жанагы видео чыгып кетти. Эми ар бир Кудайдын буйругунда экен, жаман дейбиз, жаман дебейбиз, болор иш болду. Балким эми Кудай Таала бул видеонун аркасынан деле бир чоң сыноо берип аткандыр. Эми адам баласынын мойнуна баягы сыноону күчү жеткенче берет экен. Эми ошого ниеттенип, ишенип келатабыз. Бул 8 киши боюнча булардын тыйыны кичинеден берилип атат. Каныша эже боюнча, Каныша эже менен буквально 3 жума мурун ушул эле кухняда отурам, ушул жерден сүйлөшүп, эжеке, Кудай буйрса акчаңызды жакын арада кайтарып берем. Мен ушул өзүм жашаган батиримди сатууга койдум. Сатылып атат. Силер да мага сатышкыла деп. Анын баласы Мирлан мырза менен дагы сүйлөшүп турабыз, күн алыс сүйлөшүп турабыз. Жок дегенде болбой калды дегенде жумасына бир жолу сүйлөшүп, алакпалды сурашып, ал жигит дагы намаз окуган жигит. Ошо досум, сен үчүн дагы ошо намаз окуп бата тилеп атам, эртерээк карыздардан кутулуп ал деп жүрөт элек. Ошол жигит сунуштаган риэлтор да сатып атат бул квартираны, мен өзүм риэлторум да сатып атат. Ошо эртерээк сатып туруп, эжеден кутулуп, жана бул 8 кишиден толугу менен кутулуп, жаңы жылга чейин тазаланып чыгып алайын деген бир чоң ниетим бар эле. Эми баягы бир аз убакыт менен жетишпей калдыга окшойт, бирок ошентсе дагы ошол иш тууралуу ушундай. Анан урматтуу мекендештер, мен бул Каныша эже менен биринчи жолу жолукканыма 2020-жылы жолукканбыз. Ошондо келишим түзүп, жакшы ниеттер менен эле, жакшы ой менен ошол ишти баштаганбыз. Аларга Бишкектен азыр курулуп аткан үйдөн дагы башка объекттерди сунуштап көрдүк. Досторум, көлдө жер тилкеси бар эле, аны сунуштап көрдүк. Карап көрүшсүң, дос балдарым машинелерди сунуштады, ошо машинени берип, карызынан кутулуп ал деп берип, аны сунушташып, аны да жактырган жок, ошо акча жаатын эле бүтүрүп бер деп. Анан биякта 60 миң доллар деп жазган экен. Жана видеосунун обращение мен ошо эми да такташабыз, бирок тактоо иретинде айтып кетейин. Бул жерде ошол бүт даталары менен жазылган күндөрү рубль менен болсо 3 миллион 470 миң рубль экен бизге төлөнгөн тыйыны. Сом менен болсо, же сомго которгондо сом эквивалентке 3 миллион 888 миң сом көрсөтүлүптүр. Эми дагы эсептешип такташабыз албетте эжеке менен бул жаатын. 20-жылы жолукканбыз, ошо диаспораны төрагасы деп айтып калды. 2021-жылы ошол Москва жергесинде мекендештердин, жердеш мекендештердин добушу менен диаспоранын төрагасы болуп шайланып, андан бери диаспора деген эмне? Бул элге кызмат кылчу орган. Бир дагы мамлекеттик элчиликке да карабайбыз, мамлекеттик органга да карабайбыз. Биз коомдук уюмбуз. Коомдук уюм болгондон кийин элге бир аз кызмат кылайын деп, жакшы жактан ошо көрсөтөйүн деп, кыргыздардын аброюн көтөрөлүн деп, эл аралык деңгээлде орустар менен тең тайлашып, кыргыз мекендештердин түрмөгө түшүп калганы менен дагы, Сахарова түшүп калганы менен дагы, депортация түшүп калганы менен дагы, ар кандай кыйынчылык, каза болуп калгандары менен дагы күнү түнү менен жүрүп, мекендештерге жардам берип, аларга маалымат берип, алардын талабын эл аралык деңгээлде орустар менен тең сүйлөшүп, талашып, өзүбүздүн деңгээлде ошентип диаспорада кызмат кылып келатабыз. Эми бүгүнкү биздин сөз бул жөнүндө эмес, ушу My House компаниясы жөнүндө. Кудай буйрса ошол силер көрүп аткан батыр дагы ошо сатка коюп,
айылда болгон имуществонун баары сатылды. Мен пенсионерлердин балдарымын, 3 баланын атасымын. Москва жергесинде ошол 2007 жылдан бери эмгектенип келем. Эч кандай эч кимди алдап кетем деген кара мүртөс оюм жок. Эгерде андай болгондо мен такыр башкача бала болот элем. Эми эл тараза муну актануу максатында айткан жокмун, бирок түшүндүрүү максатында айтып коеюн деп чечтим. Эртең Кудай буюрса ушул Али мырза менен Арген мырза менен байланышып, аларга да туура түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Каныша эже менен да байланыштабыз. Байланышып, жакын арада бул маселени толугу менен жаап, себептеген ушул көйгөй жүрөктү оорутуп, жаркырап эл алысында жүрөсүң күлүп, бирок ошончо дагы жүрөгүңдө ушундай көйгөй болгондон кийин орой берет экен, аягына чейин бүтүрүп, жакынкы бир айдын ичинде жакшы натыйжа болот деген терең ишеничтемин. Ушул мекенештер, сак саламат болуңуздар. Ага илет бирок сыңбайт деп коет. Эми бирде жигит төбө менен эткен, бирде жигит жөө жүрөт экен. Азыр ушул жөө жүргөн убакыт.